Таңкын анүштө сыйкырчысы Лео. Бүгүн Лео, Лили, апасы жана атасы баары чогуу бирге түшкү тамакка сабиз шорпосун ичишти. Тамактанган соң атасы үшкүрүүнү ордунан туруп, жумуш баштыгын алды. Жумушка кайра барышың керекпи деп сурады Лео. Атасы башын ийкеп, ооба, менин чычканчам, бул жолу кесиптештерим менен жыйын өзгөчө узакка созулат. Жада калса биз башка шаарда жолугабыз. А эмне, шаар алыспы деп сурады Лео. Атасы үшкүрүүнү. Ушунчалык алыс болгондуктан менин мейманканада түнөшүмө туура келет. А мага мейманканадагы таңкы нанүштө такыр жакпайт. Эртең менен силердин жаныңарда болом. Атасы жол чемоданын алып, коштошуп унаасына минди. Лео сырт эшикке чуркап келди. Атасы бурулуп көрүнбөй калгыча артынан узакка кол булгалап турду. Атасы коштошуу иретинде 3 жолу бипилдетип үн чыгарды. Лео өзүнүн бөлмөсүнө мамалагы менен ойногону кирди. Башка нерселерди ойлогону үчүн ойногонго такыр көңүлү болбоду. Акыры ашканага келди. Апа, оюмча, атам эртең келгенде сонун нанүштө кылышыбыз керек дейт. Апасы жылмайып, эң сонун акыл бул. Кана ойлонолучу, атаң эмнелерди жакшы көрөт? Нан менен сыр жана туздалган бадыраң менен помидор деп санап кирди Лео. Апасы башын ийкеп, дагы токоч менен жуса жана каймак деди. Туруп эле Леонун акылына ой келип, билесизби апа? Атам баарынан эмнени нанүштүдө жакшы көрөт. Деп ойлонуп, бирок апасы таппай койду. Куймак менен бүлдүркөн кыямы деп жымыңдады Лео. Туура айтасың деп күлүп жиберди апасы. Анан сатып алуу баракчасын жаза башташты. Түштөн кийин Лео апасы менен эмне керек болсо сатып алганы шаарга түшүштү. Лили коляскада алар менен чогуу келди. Алар базардан помидор, жуусай, нан жана сыр алышты. Ал эми куймак үчүн керектүү нерселерди бурчтагы кичинекей дүкөн маркетчесинен алышты. Кайтканда базар баштыктары жана себет оор болуп, ичине таттуулар жана даамдуулар толду. Камырды дароо даярдап коелу, деп ойлоду апасы. Ошондо эртең куймак бат жазалат. Апасы бир чара алып, куймакка кошулчу нерселердин баарын салып, үстөлдүн үстүнө койду. Лео камыр жууруганы аралаштырышып, апасына жардам берди. Акыры апасы чараны майлык менен жаап, муздаткычка салды. Түндөсү Лео кубанычтуу керебетине жатты. Эртең атасы келгенде сыйкырчу болуп эң сонун нанүштө даярдаганын элестетти. Бүлдүркөндүү, таттуу кыямды түш көрүп уйкуга кетти.